Азыркыдай кыркуу бул деген жазкы баягы бутап бактарды 2 3 4 Кандай кыласыңар десем, заказ айылга чейин деп айтты. комиссияның чечими, депутаттар чечими. Биле кагасыз барбы? Кагаз бар. Мына айдам, сиз мыйзамдуу өкүлсүз да. Ошолордун кагасын тактап койгондон момчалап кетти. Айыл өкмөт азыркыдай чоң маселе турбайт эле. Момда кесип кетет деген ой болгон жок да. Сиз маса алмай. Сизди серий кардинал депчи. Бул Нурманбет айылынын аймагындагы айыл өкмөтүнө бул азыркыдай кыркуу бул деген жазкы баягы бутап бактарды туралап кооздоп коюу бул нормалдуу көрүшкө дал ушундай кылып кокойто зүңкүйтүп кесип коюшчу. Мына урматтуу багбандар, силерге бир суроо да. Бакты ушинтип бутайбы? Зүңкүйтүп. Бул өзү бак бир 8 метр 10 метрге чейин болгон бактар да. Бийик-бийикчи. Анан белинен кесип бутайбы? Суроо. Комментарий өзүңөр жоогура алтырып бол, азыр айыл өкмөт мейт өзүнүн жообун силерге азыр түз алып берели. Урматтуу айыл өкмөт, келбейсизби? Эми бул жерден өзүңүз түшүндүрүп берем дедиңиз эле. Могу мына карасаңыз, ар жактагы тети бактар жакшы көрүнүп турабы же могу зүңкүй белинен кесип турган бактар жакшы көрүнүп турабы? Бутаган. Жок, могу эки кыска болуп калган. Атын ким эле? Темирлан. Темирлан. Могу кыска болуп калган. Кечөөнү мен айтып атпаймынбы, түштөн келсем эле могу экини моторайт мондай кылып коюп берет. Бенде канча бир 11 бакта экен, Кыска кескенден кийин мен айткам, токтот була, өйдөгө кезели деп. Ушундан море Өйдөгө кезели дейбиз. Анан кайынан баштап кесип баштадым. Анан кийин мындай келип карагам. Мисалы, море бак, карасаң бетиге анча куралат. Ооба. Я сынганбы, уйрулганбы көрдүм. Ошо тети бийиктиктен тет кураган алалык деген. Биягы да кураган. Туруп анан мына могу бутак болот да кураган. Ушунун деңгээлинде кылып алсак, туура эле болот го да тап. Ооба, макул. Сиз айтып турсуз да. Бирок сиз биз мененчи. Дегени менен бүтүп коюп атпайбы? Могу эки действительно туура эмес болуп калган. Бул деген ылдыйраак. Ким жооп берет эми? Эми буга биз эле жооп бербизчүбүз. Мен бирөөнү биз кечөөнү мен айтпам, өзүм болот. Сиз мен айтканымды отпайсыз. Мен айтсам ушинтип коюп туруп аткан ким жооп берет эми? Мында отпойбу. Ошол экеничи биз моорекинин тетиндей кылып кый десек, биз мен өзүм ушейинде жок. Макул. Макул. Анан Темирлан мисалы байкасаң, азыр мисалы 11 бактында кыйылып калды. Кийинкилер тетиги анда ачекейден кыйылса болобу кураган жери? Кураган жерлери. Ооба, мына кураган. Ушундан мисалы өйдө бассакчы. Кетирек мынакей моорекин деле стволдун тети үстүнөнчү мисалы, мына могу бир бутак келип токтоп атпайбы? Кезик. Биягычы мисалы, салам отурган. Муну алсак, тамыр деген чоң да. Мен жанагы бак кырккан балдар кечөө биякта жигиттерге айтыптыр да. Силер жигиттер келбесеңер, түнү менен буякты патыратып башына жетип коймокпуз депчи. Жидет ошону. Ошентип айтып турчумбу? Мен келгем эчтеке жок. Марат сен бар болсун. Менде фиксация да бар. Не дедим ал балдар? Мен айтканды туура эле айтпамбы? Мен видео көрсөтөйм. Ошо видеодон көрүп айтып атам. Бар дейм аны. Марат кечөө. Мен мындай болду. Айспека силерге порт эметпейсизби да? Мен айыл оны токтойт да кичичи. Ооба. Тура, мун мен нишна. Жок, шлеп алайчы. Ушердин жаранымында, ушерде жаным берсем да ошерде өлөм. Камалсам дагычы. Мен атамайтчы мейде машина өткөндө. Мейде чоң атасы барлар билет. Ай балам, ушу убактарды мен урактуу кишилер тиктиле депчи. Мен атам уже өтүп кетти. 10 жылдан ашты. Айспека. Анан келесинде тура, мыйерден арка салып коюп, бир бакт араң алган 83-жылкы байкелерчи. Эй, кагас мененчи. Бир бакт анан мыйерге эле патратма 4 метрден кезип атышат байке. Ченелген. Анан мен балдарда эмне болду десем, айыл өкмөт менен база байке лично өзү деди. Кандай кыласыңар десем, заказ айылга чейин деп айтты деди. Эй, мондай кылып айылга чейин кыясыңар. Ал видеону мен да көрдүм. Десем, Айылга барып еще диагноз тапкан ылдыйракта кайра. Бул тараптар Ал балдардын видеосу бар. Марат кантип мен. Азыр баягы урматтуу көрүшсүз, силерге калп элдин сөзүн калпка чыгарбаш үчүн бир далилдеп коелу да. Мынакей 1 2 3 мына. Бул бирөө да 4 деп коелу. Эми дагы келиңиз мына. 2 3 4 5 6лык 4лүк кылып баягы стандарт рестерде баягы бакты кантип жыгачты кантип жасайт 4-6 кылып стандарт кылып жасашат да өзү. Стандарт болуп жасалган да. Анан эми ал бияктан азыр бутагандык деген билбейм, буташ үчүн мындай майда бактарды бутайт, анан тетине чоңдорду бутайт. эмне болот эмне болот? Ошо суроо берсем азыр. Бир эле вопрос мына. База байке айтканда так эме деп. Буга деген мисалы дагы биз көп тигебиз быйыл.
Алда мен айтпайм, Дебудан баштап өйдөтө тиги Юрканын границасына жолдун бягына тигебиз. Бак тигебиз, көбүрөөк тигебиз. Ала өскөнчө качан Ошолор өсүп баягы эмеси келгенде Келсеңиз, урматтуу айлыкмыт, мындай да кругтой около айланбайчы, мындай так жооп береличи. Ким жооп берет мына азыр? бир эле суроо болду. Мен жооп берем. Жооп берсек тартасыз. Эмне үчүн дегенде мен өзүм айыл өкмөт болгондуктан анан кийин Убагында көзөмөлдөй албай калдым. ошол да анан азыр мен бенде туруп айыл Жумуш учуру болчу. Ана мына элим бар айтып атат, сиз кечээ бул жакта спирт ичимдик ичип алып жүргөндү. жок андай болду. Жигиттер кимбит? Мынакей бул. Бу жерден моуну кыйганга сөзүн ачыгы. Сен да журналистиңге айыл өкмөт өзү чечип кыя албайт. Бу жерде өйдөдө кишилер турат. Аны баары эле билип турбайсыз. Кимдер? Эми ошо кимдер? Например, айыл өкмөт моунун баарын кыйдырганга мен байка сиз деле моюнуңду салып коюңуз. Сиз моуну кыйдырганга сиз жаңыңыз кыйдыра алмайсыз. Бу жерде бар бирөө. Жок, Марат. Мына мындай кылалы. Элдер мисалы үчүн бирөөгө кереги тийсе, бир строительный компания же эмнеге мисалы кереги тийсе, бул деген муниципалитетпи, экологиябы, ошолор комиссия түзөт, ошолордон барып разрешение алат. Алар комиссия. Мен азыр ошо берейин деп аткан суроомду. Күнү дагы айылдын тургундарына келет. Мен берейин деген суроом бул да, эми мен угуп турмуз. Эми бул бактарды баягы мен бутатмакмын дедиңиз, Бутатмакмын. Жакшы болсун, сонун болсун, чиригенден алып коеюн дедим. Комиссиянын чечими, депутаттардын чечими. бир кагаз барбы? Кагаз бар. Экология менен макулдашкан кагаз бар. Экология. Барбы азыр көрсөтөсүзбү? Азыр жанында жок болгон. Айыл өкмөттүн барып көрөбүз, Ооба. Уктуңуздар, айыл өкмөттөн барып азыр экология. Экология катын жүргөн азыр келди, алынды эле ошону. Көрдүңүзбү? Келдиби, алдыбы? Сиз жоо келген, келбегенде билип атпайсызбы? Азыр ошондо утпайсызбы? Жок, Комиссиянын чечиминен кийин дагы Мурекин мондайынан кылып, Темирлан дагы айтып атам, мисалы өзүңөр мисалы мындан бөлөк деле өйдөрөк басып көрбөйлүк мисалы ушул ретинде. Кыйса өйдөрөктөн Марат мырза, сиз могу жерди элес мисалы, 11 Марат мырза, мисалы сиз кечээ көрүп токтоп калып, оларды мындай кылып элди чакырган үчүн токтоду турабы? Болбосо түнү менен башына жетип коймокчусуз отпойбу? Мына жерден бар болчу. Марат деди. Атың ким деди? Калдар экен атычы. Мен мону дейт, алар 4 5 бензин жапат экен. Түнү менен алдарга барып калмакпыз деди. Бул жакта эңкеш бар го? Барып калмакпыз деди. Түнү менен урмакпыз. Биз мындай далайын урганбыз деди. Жок, сөзүн айтып атам да. Эмнече биз эмнеге мындай болсо азыр мындай болуп калдык да. Сиз мен жаман көрбөйсүз. Айсбек, просто эми жашагандан кийин эми Биз деле жашайбыз. Бул убакытты айтпайм, бизге деле керек. Мисалы эң биринчи Рустам келди кечээ күнчү мен жумуштан. Экөөбүз чогуктук, эми отурам. Рустамга айттым, Рустам, чын эле турам эмес. Анан мен өтүп барат эле токтоткула дедим, мен бул болбойт, дейт, башын алдарыкын азыр көрсөтпөдүм. Ошондой бийиктикти алгыла. Жана Кайрат деген номер бар сизде, Кайрат деген. Ошону токтоткула дедим. Анан биз мындай кылып атсак, ушу чогулупчу мисалы жакында мисалы. Ошол көчөт тиксек. Ушунча бала чогуу тигели мисалы. Андайда эч ким жок. Момундай кемчилик кеткенде бүттү базаны. Жок, отурсаңыз да бир суроо да. Ал бактарды тигиш, айылды күлдөтүш бул элдин иши эмес, ар биринин өздөрүнүн жумушу бар. Сиздин жумуш бар. Бул мамлекет, сиз мамлекет кызматкерсиз, айыл башчысыз да, Чогуу ынтымакта кылсак болот. Жок, ооба. Кое бош бозок, кол кабыш кылышат, маселе жок. Бирок милдеттүү эмес бул. Мисалы, да, мурекин эми мунун ал үстүн анда үстүн тазалап кыркалды атабыз. Бейинде мисалы ошондой кылып алгыла же мондай кылып ушундай тасырайтып салгыла деген сөз болгон эмес. Ал тасырайт болгон. Ошол эки ал балачы Адисбеке мынтип айтты кечээ. Биз аны тетиги бутакты кескенге бизге интерес жок деди. Сиз аймактык милициясыз, өзүңүз таштырып койсоңуз келиңиз. Самат ат. Жолдон чыгып алчы бер. Самат, эми сиз биякты качан көрдүңүз? Бул жакта кечээ күндү эртең менен кетип баратып бут атканын көргөм. Бут атканын көргөнсүз, кезип атканын, Анан эмнеге токтоп мындай, эмнеге кезип атасыңар жигиттер, бул кандай, эмне уруксатыңар барбы, жокпу деп бул. Кызыккан жоксузбу? Тим более аймактык милиция болсоңуз. уруксаты бар жок экен, биз деген биринчи айыл өкмөттүн айылдагы кишилер менен тактап билип тургандан кийин биз келип ошого карата. Уруксат кагазын көрсөттү кеңес берип. Уруксат кагазын көрсөттү айыл өкмөттүн. Мага уруксат кагазын көргөзгөн жок, негизи бирок сураганда айыл өкмөттөн айтышты, биз бутаганга разрешение бергенбиз депчи. Мындай да, сиз мыйзамдуу өкүлсүз да, сиз да талап кылса, бардык кагазда сиз талап кылганга акыңыз бар, укугуңуз бар да. Анан баягы сөзгө ишенгенге болбойт да. Мисалы, эгерде сиз кечээ күнү эртең менен эле ошолордун кагазын тактап койгондо, мисалы азыр кагазын көрсөтө албайт бизгечи. Кагазын тактап койгондо балким момча бак кыйылып кетпейт эле. Айыл өкмөт азыркыдай чоң маселеге тыгылбайт эле. Азыр кагазын тактап койгондо, Ошо кечээ эртең менен тактап баарын иреттеп койгондо, сиз. Аны иреттеп койгондо эми бул боюнча биз деген момундай кезилип кетет деген ой болгон жок да. Буну эми бут ташып атыптыр.
каждый жыл сайын эле мындай да барды мындай да милициянын жумушу бул алып барып камоо эмес, алдын алуу. Бул министрдин сөзү да. Милициянын сөзү алдын алуу. А сиз алдын алып койсоңуз болот беле? Алдын алып койсок деле болмок эми. Ошондотпой. Бирок бул жерде профилактика иштер кече жүргүзүлгөн да негизи. Жок, о жүргүзүлбөй, сиз байкап өтүп кеткенин утпайсызбы? Жок, башында байкап өтүп кеткенмин, тияктан барып туруп. Профилактикалык иш жүргөн эмес экенсиз. Жүргүзгөнбүз да. Жүргөн эмес экен да. Жүрсөм моундай болбойт болчу да. Эми мынчага жетет деп ойлогон эмеспиз да биз да. Ойлогон эмеспиз. Түшүнүктүү. Бар болсо бар деңиз, жок болсо жок деңиз. Биякта азыр жумага барча да балдар бар экен. Анан убакыт кетип атат. Мынакей обедтин деле өчүрөттү, кызматкерлериңиздин бири жок менен. Азыр ушунда бир эле келди, калгандар эч кимиз жок. Биякта айрып өттү. Элдерде келип атты эле мындай жумуш өзү кандай жүрөт? Айтып бериңиз. Канча өтөт? 5 киши союз эмесу деген менде окуп өткөн семинар. Сынташ айыл өкмөттө ошол. Азыркы уруксат барбы экология менен башка сет менен жүргөн. Анан не баса? Бир суроо да. Ушул бактар айыл өкмөттүкү деп айыл өкмөттүкү балансындабы? Же Токой чарбаныкы? Токой чарбаныкы эмес, мистикиде эле жүрөбүз биз. Мен аны азыр кагаз бухгалтерден каршы кетти, баланста барбы жок. Карап көрөйүн. Азыр тип бухгалтер окуду семинарда. Жокпу? Азыр өзү жок. Азыр мисалы жарандардан бирөө келип калды дейли. Мияка тияктан дейт, айылдардан тияк-бияктан бухгалтер жок. Кетеби кайра бар болуп, жөө жалаңдап машина тозуп. Мисалы бухгалтерге тийиштүү жумуш болуп калды. Бухгалтерге тийиштүү жумуш болуп калса бүгүн түшүндүрүп айтабыз да, же эмне маселе болсо ошол экөөгө жараша иш кылабыз да. Азыр эми бухгалтердин семинары адагы керек болот, ошон үчүн кеткен. Азыр биз компьютерден эмне карап атабыз? Сет менен кеткен да жанагы эмне эле? Экологияга кат. Мына кагаз менен келген эмеспи? Жок. Кат менен, сет менен эле жибергенбиз да. Сиздер жибергенсиздер, бирок алардын жообу болуш керек да. Караш макул, жарайт, жарабайт, болот, болбойт. Азыр ошону карайлап атпайсызбы, сеттен карайт. Алар да сет менен жооп бере кайры. Ооба. Бул Токой чарбаныкы эмеспи? Жок, Токой чарбаныкы эмес. Бактар. Жок. Жаман көрүрсүз. Соңуз жок болсо жок эле коңуздар таппай атам деп эле. Убакыт болот кете берели. Жумага да барыш керек балдар. Неме болду? Жок болсо жок эле коңуздар таппай атабыз деп эле кола. Кете берели, Таппай атасыңар да туурабы? Ооба, жана номерим ошол. Ошол салып койгон. Жок, эми мына сиз убагынан могу жерден азыр көрсөтө алган жоксуз да, чынбы? Биз жана 11:30 келдикпи? 11:30дан баштап, тияктан сурагандан баштап бияка келгенибизди айтып атам мен. Келип, тияка барып, тияктан келип сурап, анан бияктан обед учурун күтүп, башка болгонго чейин азыр мына. Ошондон бери табылбаганга эми табылмак беле. Ал бир эле экология эмес, башка жактардан уруксат алышыңыздар керек болчу негизи, мыйзам чегиндечи. Базарбай байке. Сиз сау алейкум. Атым Темирлан. Фамилиям Сейитбекул. Базаркул. Кечеки видеодочу бир суроо сизге. Видеодо да айтып атышат да, ошо сизди уруксат берген деп атпайбы? Мен уруксат берген жок, мен көрсөт дегенден барып көрсөтпөгөм. Келген. Эмнеге кылып кырктыңыз? Өйдүтөн кыркыла вышка менен деген мен. Анан биякта арыстын чогулушу болуп, мен бияка кетип калгам. Кетип калгансыз. Бирок баргансыз чын. Барганы кыркыла дегенсиз чын. Кескиле деп көрсөтпөгөм, үй жактан кескиле. Бул жакта сиз кайсы кызматтасыз? Мен жегадиси. Жирадис менен бактын кандай тиешесиңер? Тиешеси эми глава барса одногасы повышение кылыш керек, таткаш керек да, туурабы? Айыл өкмөт айтканда. Сизди жиберди беле? Барып көрсөтүп кой деп. Түшүнүктүү. Анан бул элдин арасында бир сөз бар экен, бул жакта баягы мындайча айтканда бардык иштин баары сиз аркылуу болот. Сизди серый кардинал дейт, чынбы? Эми андай элдер айтып өтті, элде көп да сөздөр, туурабы? Кандай айтса, калк айтса калп айтпайт деген макал барбы? Мына айтсын, мына айтсын мага көзүмө мына. Айткыла мына. Айтып атпаңар эле. Көзүм айтсын мына. Сиз чечет деп атпайбы, бүт болгон жумуштун. Эми жумуш мен тарапта болсо, жер болсо чечебиз. Туурабы? Өзүңүздүн да баягы компетенциядан чыгып дейт. Жок, чечилбейт да эле. Андай кантип чечесиң эми? Өзүң эмеңе кирбесе, туурабы? Туура, биз деле ошентип ойлогонбуз да. Эми мыйзам чегинде чечесиң да. Аты жөнүңүз? Артыкбай Базаркул. Артыкбаев Базаркул, жер айдиси. Жер айдиси. Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Ысык Ата районунун акими, урматтуу Ысык Ата районунун прокурору дагы милициясы, биз сиздерге ошо эфир аркылуу түз кайрылабыз.
мындай болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болушу зарыл. Эгерде кимде ким мамлекеттин мүлкүнө кол сала турган болсо, мыйзамсыз, сөз түрдө мыйзам чегинде ага чара колдонуусу жана дагы баягы айып пулдар салынуусу шарт. Мынакей айыл өкмөт өзү бардык жоопкерчиликти өзүм алам, өзүм жооп берем деп элдин көзүнчө арай көз айтты. Биз сиздерге кийинки эфирибизде дал ушул окуяга кандай чара колдонулду дагы жана бул бактардын кыйылып кетүүсүнө ким жооптуу болду жообун беребиз.